Эч убакта бүркөлбөсүн кабагың, жылдыздардай жайнап жүрчү жамалың. Көчөңдү бассам аралай, баса албайм сага каралап. Айтчы жаным сен өңдү, сулуулар кайдан жаралат. Жүрүчү элең мени жандап, сүйүңдү мага арнап. Жүрөгүм башка дале азгырып алдың арбап. Жаштыктын жайдайы ысык күндөрүн сага арнабайым. Алчадай жүзүң мөлтүрөп, аргандай ойго келтирет. Алдыртан күлө карашың адамды гана өлтүрөт. Көчөңдү бассам аралай, баса албайм сага каралап. Айтчы жаным сен өңдү, сулуулар кайдан жаралат. Буралса белиң миң бурап, булактай үнүң шыңгырап. Айтчы жаным сен өңдү, сулуулар кайдан жаралат. Чачтарың кундуз карарган, айдалың ылдый таралган. Сен үчүн баскан ак жолум, келсеңчи мага кайрадан. Көчөңдү бассам аралап, баса албайм сага каралап. Айтчы жаным сен өңдү, сулуулар кайдан жаралат. Буралса белиң миң бурап, булактай үнүң шыңгырап. Айтчы жаным сен өңдү, сулуулар кайдан жаралат. Өлкөнүн таныткан бул албетте спорт жана маданият деп көпчүлүгүбүз айтып келебиз. Ал эми маданиятыбызга дагы да болсо салым кошуп, азыркы учурда жакшы чыгармалардын үстүндө иштеп жаткан жакшы бир каарманыбыз бүгүн бизде Жылдыз Тайм рубрикабызда конокто. Өзүбүз жакшы билген Соло медиа порталында көптөгөн ырларда чыгып келе жаткан Алима Найым бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Дал ушул чакырууну четке какпастан алтын долгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Алгач дал ушул күздүн акыркы күндөрү, кыштын башталышында эмнелер менен алек болуп жатасыз, ошол боюнча айта кетсеңиз. Күз айында, негизи сентябрь айынан тарта биз гастролго чыктык. Гастрольный тур башталды. Ошентип чыгармачылык менен эле алектенип жатабыз. Концерт гастроль дегенде биз мектептерге гастролдойбуз. Ушул айда болсо ноябрь айынан бир айга Бишкекке, Борборубузга келип калдык. Борбордон сырткары кайсыл жактарда эме алып? Негизи Ош тарапта, Оштун ошол региондорго бүт эле Жалал Абад, ошол Оштун ичинде концерт коюп жүрдүк. Жакшы, сиз менен жакыныраак таанышалы, кайсыл жактын кызы болосуз? Деги эле канча жашыңыздан баштап дал ушул чыгармачылыкка кызыгып баштадыңыз? Мен Өзгөнүн кызы болом. Өзгөн районуна караштуу Кароол айылында 1994-жылы туулгам. Ошол окууну бүтүп эле музыкалык окуу жайга тапшырдым. Ал жакты аяктап, ошол чыгармачылык менен өз алдымча колдон келишинче аракеттенип жүргөн убагым. Мектеп учурунда да ушул таланттын баары ачылган окшойт. Канчанчы классыңыздан баштап кызыгып баштадыңыз? Мектеп учурунда көп деле ырдачым эсмин, бирок 11-класстан тарта мындай ырдап баштадым да, анан ошол музыкалык окуу жайга тапшырып, Ош мамлекетинин искусство факультетине тапшырып, ошол жактан окууну бүтүрдүм. Жакшы. Үйдөгүлөрдө да кичине ушул чыгармачылыкка кызыккандар барбы? Жачымын Ооба, биздин туугандардан апамдын туугандары мен тага журтум ырга жакын. Кандай чыгармаларга жакынсыз? Лирикалык чыгармаларга жакын экен, мындай тамашалуу, шаңдуу бир чыгармаларды эмес, мындай бир ушундай бир лирикалуу, жай ырларга жакын экен да. Гүлдөр уктайчу дүрүмдү жамынып,
түндө рухтай чолпон жылдыз тагынып, кирпигиңден шөдөрүмдү сыдырып, мен уктабайм түндө сени сагынып, кирпигиңден шөдөрүмдү сыдырып, мен уктабайм түндө сени сагынып. Окубачы ыйлап жазган катымды, сен көрбөчү көздөр аккан жашымды, мен сүйүүнүн кай жеринен жаңылдым, карагаттай көздөрүңдү сагындым, мен сүйүүнүн кай жеринен жаңылдым, карагаттай көздөрүңдү сагындым, карагаттай көздөрүңдү сагындым. Азыр өзүңүз билгендей эле да ушул интернет тармагында гитаранын коштоосу менен ырдаган кыздардын заманы болуп жатат окшойт. Сизге дагы бул гитара менен достошуу качан башталды? Негизи мен гитараны үйрөнөм деп чечим кабыл алган убакта гитараны черкен кыздар аз эле болчу да. 2016-жылдары мен гитара үйрөнөм деп. Негизи биздин спец гитара сабагы кирбейт болчу. Анан мен өзүмчө өз алдымча кызыгып үйрөнүп алганым ушул. Анан мынакей буюрса азыркы тапта чыгармачылыктын арты менен алектенип жаткан учуруңуз, анан менде мындай суроо. Solo медиа порталына көптөгөн ырчылардын чыгармалары чыгат. Анан сизди жаңыдан таанып жатам. Эмне үчүн башка ырчы айымдардай болуп бир хит ыр жарата албай жатасыз? Буга эмне тоскоол болуп жатат? Балким туура ыр тандай албаганымдан болуп жатат. Анан бирок мен ойлоп калам, көбүнчөсү бир жылы катуу аракет кылып киришип баштасам, кийинки жылы ден соолугум тоскоол болот. Ошентип отуруп дээрлик ден соолугум эле тоскоол болот окшойт, себеп улам-улам лечение алып, улам-улам операция жасатып болуп туруп, ушундай бир өзүмдүн ден соолугум менен эле күрөшүп келем да. Ден соолукка байланыштуу муктаждык бар экенин билебиз, бирок көрүүчүлөргө дагы кызык болушу үчүн кызык болуп жаткан болуш керек. Суроосуна жооп берели. Эмне боюнча ден соолугуңузда маселе бар? Мен негизи туура өлгөндөн тарта ошол ДЦП диагнозу коюлган. Анан өзүбүздүн Кыргызстанда 4 жолу операция жасалды буттарыма. Бирок мындай жыйынтык, канааттандырарлык болгон жок. Мындай бир аз айыкты, бирок толугу менен эмес. Анан ошол себеп мен жөө басып баратканда кыйналам, анан коомдук транспорттарда кыйынчылык болот. Анан дагы ушундай бир көп басып калган убактарда, жөө баскан убактарда кыйынчылык болот. ДЦП деп калдыңыз. Бул нерсени көпчүлүгүбүз билебиз. Бирок кандай түрү? Бул кайсыл түрү экенин мага айткан эмес чынында. Мен негизи баягы бутум менен төрөлгөн экен да, бутум менен келгенде врачебный ошибка болуп чыгарып ишкен дейт буттарың, андан соң салганбыз дейт. Анан бирок ошол жакшы болгон жок, анан операциялар деле жардам берген жок. Бирок Кудайга шүгүр, акырынан басып жүрөм. Демек, төрөлгөндөн тартып дал ушул бутка байланыштуу муктаждык менен алышып келесиздер. Башка жакка чыгууну ойлонгон жоксуздарбы? 4 жолу дал ушул Кыргызстанда жасалыптыр, бирок ийгиликтүү болбоптур да. Ооба. Андан соң менин өзүмдүн университеттеги агайым Алиман, сен балким башка за границага интерес кылып көрөсүң деп анан өзү эметти да, сунуштады да, Индия мамлекетин сунуштады. Анан ошол Индиядагы врачтар сенден хуже, сенден дагы мындай оор түрлөрүн айыктырып атабыз деп мага 90, даже 95% гарантия менен операция жасайбыз деп айтышты. Мен аны угуп алып аябай сүйүндүм. Ушул акыркы операция болсун деп анан баягы операция боло берген сайын организм слабый болуп ушундай бир ошондой болот экен да. Анан эми ушул акыркысы болот деген үмүттө ушул операция жасатканга дагы чечим кабыл алдым. Ошентип өз алдымча каражат жыйнап жүргөн убагым.
Келиңиз ыргалы, андан кийин маекти уланталы. Аяган сен карайсың көзүмдөгү жашымды, колдоруңда жалору сыйлагансың чачымды, ойготпо өткөн сезимди, кыйнабачы жанымды, сыздатпа сыздан жаралган дарылангыс дартымды. Эсиңдего эске салба эски жарамсыз кайт кайра, эми сенин башка сүйгөнүм. Сурамбачы жылыта албайм өткөн сүйүм, аныттанбайм, эми сенин башка сүйгөнүм. Негизи эле азыр эми өзүбүз билгендей эле Кыргызстанда ден соолукка байланыштуу муктаждыгы барлар үчүн жакшы бир шарттар деле коюлган эмес десек да жаңылышпайбыз. Жогорку окуу жайда окуп жаткан учурда же болбосо орто мектепте окуп жаткан учурда эмнелерден кыйналчу элеңиз? Мен ошол коомдук транспортторго түшкөндөн көп кыйналдым да. Баягы ошол ден соолугум менен эле кыйналат экенмин негизинен, башка көп деле кыйынчылык болбоптур мендечи. Окуу жайга тапшырганда деле агайларым деле, менин группалаштарым баарысы тең эле колдоп, жакшы өзүмдүн ден соолугум менен эле күрөшүп келет экен байкасам. Мектепте деген мен дене тарбия сабагына такыр катышчу эмесмин. Агайыбыз мени кубантып эле 4-5 коюп койчу. Ошентип эле такыр катышкан эмесмин. Башка сабактарга жакшы эле катышчумун. Жогорку окуу жайда окуп, мынакей бүткөнүңүзгө деле бир топ жылдын жүзү болуп калыптыр. Анан азыр жалаң эле чыгармачылык деп жүрөсүзбү же жеке жашоону да ойлоо убактысы келдиби же операциядан кийин деп жатасызбы? Операциядан кийин деп акыркы ошол ойлорум, учурда ойлонуп жүргөн оюм ошол операция эле болуп калды да. Операциядан кийин баары болот буюрса деп ошентип ойлонуп жүрөм. Мектеп убагында биз айыл жергесинде жашагандыктан үй менен мектептин аралыгы бир топ эле алыс болчу да, анан жөө басып барып келчүмүн ошондо. Кышында болсом мени апам баягы чанага сүйрөп алып барчу да. Ал мен уялчумун, сүйрөп эле коңуз өзүм басып барам деп айтчумун, анан болбой эле чанага сүйрөп алчу, ошондой. Канчанчы классыңызга чейин ошентип жүрдү? 6-7 класстарымда ошентчү да, анан уже 8-9 болгондон кийин уялып, эмне болсом да өзүм басам деп ошентип калдым. Айыл жергесинде бирок ошол мектеп учурларында көп кыйынчылык көрдүм. Классташтардан дагы уялуу, тартынуу дегендер болчу беле? Ооба, мен мектепке биринчи кирип барган убакта мугалимим киргизип, классташтар менен тааныштырып, бул кыз ушундай кыз, муну шылдыңдабагыла, өзүңөргө кошкула, дос кылгыла деп ошентип эле жакшы акыл насаатын айтып эле киргизген. Эми баары арасында болот да, баарысы тең эле жаман деп айтпайм, бирок болгон бир топ эле алар менен келишпестиктер, шылдыңдоолор болгон. Акырындап чоңойгон сайын акылга алча бардык нерсени анализдеп каласың го. Анан дагы окуу жайга окуп жаткан учурда дагы деги эле музыка дүйнөсүнө аралашкан адам бир ордунда турбайт да. Гастролдоп чыгат, же болбосо сахнага чыгыш керек. Ал нерселерди ойлонуп корккон жоксузбу? Жүрөгүңүздүн каалоосун аткардыңызбы? Ошол жүрөгүмдүн эле каалоосун аткардым окшойт дейм да. Себеп мен бул чөйрөдөн кеткенге аракет кылсам да кете албай койдум да. Себеп мен башка сфераларга дагы барып жумуш жасап көрдүм да. Швейный цехтерге барып иштеп көрдүм. Эме бир чоң маркеттерге барып кассада отуруп иштеп көрдүм. Анан кийин өзүмдүн профессиям боюнча музыка мугалими болуп дагы иштеп көрдүм. Баарысы тең сынап көрдүм, бирок кайра эле ушул жака тарта берди да. Анан кайра эле ушул чыгармачылык менен алып барышып жүрөм. Азыркы тапта канча чыгармаңыз бар? Өзүңүздүн аткарууңузда? 5-6 чыгарма бар окшойт.
акырындап аларды дагы да болсо санын көбөйтүүдөсүз. Жакшы. Буюрса Индияга барууга камданып жатканды учуруңуз, бирок башкалардай болуп мага жардам бергиле дебестен өзүңүздүн аракетиңиз менен анан дагы канча сумма керектелип атат, качан барышыңыз керек экен? Сүйлөшүүлөр жүрдүбү? Ооба. Бизге Индия мамлекети ошол кепилдик кагазын жиберишти. Кайсыл убакта да келсеңер болот. Операциянын өзүнө 10 000 AQSh доллары керектелет деп айтты. Анан ошол учурда аракеттенип жатам. Жакшы. Буюрса дагы биздин көрүүчүлөрдүн арасында колдойм дегендер чыгып калса, анда сөзсүз түрдө төмөнкү номерлер аркылуу жардам берсеңиздер болот. Алдыдагы пландарыңыз менен бөлүшсөңүз, алдыда эмне кылсам деген ойдосуз? Буюрса операция ийгиликтүү өткөндөн кийинки кадамдар эмнеде болот? Кийинки кадамдар мен өзүмдүн баягы кыялданып жүргөн ишке ашпай калган кыялдарым бар да. Мисалы мен сууда сүзгөндү жактырам, бирок сууда сүзө албайм. Билегим келет, бирок биле албайм. Ушул нерселерди үйрөнөм. Ушул баягы ден соолугумду оңдоп түзөп алгандан кийин бүт баягы жетпей калган армандарымды, кыялдарымды орундатам деп жүрөм буюрса. Турмуш жолунда аттан дегендер көппү? Андайлар толтура. Чын эле баягы сен мындай жашың келип калбадыбы деп мындай орой айткандар дагы болот. Жашың өткөн сайын ошондой суроолорду аябай көп болуп кетет го. Ооба, аябай көп берилип, тааныштар, достор, туугандар баарысы эле ошол суроо. Буюрса, ден соолукту ордуна келтиргенден соң ал нерсеге жооп беребиз. Сизге да чоң рахмат эжекем, ушундай гастролдоп жүрсөңүздөр дагы убакыт бөлүп келип берип, мынакей жакшы чыгармаларды тартуулаганыңызга. Жалпы көрөрмандарга, өзүңүздүн көрөрмандарыңызга жакшы сөзүңүз менен маекти жыйынтыктайлы. Эч качан оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Ден соолук бул биринчи орунда, эң башкысы ошол. Ден соолукту биринчи орунга коюңуздар деп айтам. Биз байкабайбыз да, убагында кадырына жетпейбиз да ден соолуктун. Анан башкысы ден соолук болсо, калган баарын өзүбүз жасап алат экенбиз. Ошол себеп аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, баарыңыздардын үйүңүздөрдө жакшылык гана болсун, жакшылыктарда гана жүз көрүшөлү. Акыркы суроону берейинчи. Деги эле биз биринчи байлык ден соолук дейбиз, анан дагы адамдагы төгөңүз байлык дагы бул албетте ден соолук деп айтабыз. Бакыт сиз үчүн эмне? Бакыт бул бактылуу мүнөттөр гана экенин түшүнүп атам да. Бакытты биз кубалап жүрөбүз, бирок күнүмдүк жашоодогу аны дагы өзүбүз жаратып алышыбыз керек болгон бактылуу мүнөттөр экен деп ойлоп калдым. Эмне кылып арбап аласың, мынча эле кайдан табасың? Сулуу жандар көп, бирок жалгызым, эмнегедир өзүң жагасың? Эч убакта бүркөлбөсүн кабагың, жылдыздардай жайнап жүрчү жамалың. Көздөрүңдөн көрдүм келечегимди, башкалардан башкачасың. Өзгөлөрдү билбейм, бирок мен үчүн оригиналсың. Бир мен үчүн жаралгандайсың, сен жердеги жаралган айсың. Издеп жүрүп тапсаң да сүйүңдү, мендей сүйгөн таба албайсың. Эч убакта бүркөлбөсүн кабагың, жылдыздардай жайнап жүрчү жамалың. Көздөрүңдөн көрдүм келечегимди, башкалардан башкачасың. Өзгөлөрдү билбейм, бирок мен үчүн оригиналсың. Өзгөлөрдү билбейм, бирок мен үчүн оригиналсың. Жүрүчү элең мени жандап, сүйүңдү мага арнап, жүрөгүм башка дале азгырып алдың арбап. Жаштыктын жайдай ысык күндөрүн сага арнабайым. Аларда жолук салып кеттиң белгисиз жайга, таба албай калдым айла. Өзүңсүз күнгө көнүп
Қалғанда кеттің қайра, сүйіп оту жанбай теми, менден сен таппайсың пайда. Күйдім, өзіңді неге сүйдім, айықпастардың болдың, күндерім азап болдың, жырмалып қалдым деген, чын сүйің жалған бол.